Өтө өкүнүчтүү кабар. Мукашыл Айсулуу 3 күндөн бери изделип аткан 17 жаштагы тилекке каршылыгына боом капчыгайынан сөөгү табылып отурат. Туугандарынын ата-энесине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жана ушуну кылган зөөкүл аяусуз жазасын алып, ушундай ишке барган зөөкүлөргө керек болсо өлүм жазасын менен дагы жазалансын демекчибиз. Себеп дегенде айбан кылбаган ушундай ишти кылган зөөкүлдөр сөзсүз бул дүйнөдө да Кудайдын алдында дагы жооп бере турган күнүңөр келет. Бул нерсе менен эч кимге мындай ооз менен айтып бергис дагы окуя болуп турат. Анткени ар бирөөбүздө эже бар, карындаш бар, кыз бар, эне бар. Ошол себептен жалпыңыздар тең этият болуңуздар. Ошту күч органдары 3 үйдү тинтүүгө алышты. Ош облусунда 3 үйдү тинтүү жүргүзүлдү. Бул тууралуу УКМК билдирди. Тергөөдөгү маалыматка караганда ал жерде эл аралык террордук уюмдардын идеологиясын колдогон жарандар жашаган. Атайын кызматтар жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тинтүү маалында экстремисттик материалдар камтылган 25 китепти, телефонду, 6 дептерди жана 5 баракчаны табышкан. Бардык табылган материалдар экспертизага жөнөтүлдү. Жыйынтыгына жараша жарандарга тиешелүү чаралар көрүлөрү кабарланды. Психиатриялык ооруканадагы адам үй, жер тилке жана 100дөн ашык бодом алдуу болгон. Психиатриялык медициналык мекемеде жазасын өтөп жатып, айланасында криминалдык идеологияны тутунган адамдардын тобун, анын ичинде спортчуларды бириктирген адам аныкталды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдагандай, 1985-жылы туулган жаран физикалык артыкчылыкты жана өзүнүн таасирин колдонуп, өзүн положенец деп жарыялап, соттолгондордон Общак үчүн акча чогултууну уюштурган. 2018-жылы ал мурдагы укук коргоо органынын кызматкерине бир нече жолу бычак сайып өлтүргөн. Маалыматтарга караганда, жеке байланыштарды жана коррупциялык схемаларды колдонуу менен психиатриялык экспертизанын жалган корутундулары алынган. Андан кийин сот аны акыл эси жайында эмес деп таап, мажбурлап дарылоого жиберген. Адистештирилген психиатриялык мекемеде жүргөндө жаран укукка каршы ишмердүүлүгүн токтоткон эмес, тескерисинче өзүнүн таасир чөйрөсүн кеңейткен. Ал смотрящий катары адамдарды дайындап, бейтаптарды жана соттолгондорду криминалдык түшүнүктөр боюнча көзөмөлдөп, мекеменин ичинде жана сыртында анын Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Тусын бекемдөө үчүн колдонулган Общак үчүн акча чогултууну уланткан. Маалыматка караганда, мыйзамсыз жол менен алынган каражатка ал үйлөрдү, жер тилкелерин жана 100дөн ашык ири мүйүздүү бодом алды сатып алган. Жогорудагы мыйзамсыз аракеттер менен ал коомдук коопсуздукка олуттуу коркунуч келтирип, соттолгондорго карата тарбиялоо процесстерин бузуп, уюшкан топту түзгөн. Аталган факт боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан уюшкан топ түзүү боюнча кылмыш иши козголуп, ал кармалып, бөгөт коюу чарасы камакка алууга өзгөртүлдү. Муну менен бирге анын чериги 1980-жылы туулган жаран кармалды. Тергөө уланууда. Ысык көлдө түп кийген жол ачылды. Иш-чарага Садыр Жапаров катышты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 29-сентябрда Ысык көл облусунун түп районунда түп кийген жолунун ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы бардык жакшы ой максаттарыбыз дал ушул өнүгүүнү өзөгүн түзгөн жолдорубуздун жакшырышы менен иш жүзүнө ашаарын белгиледи. Авто жол жакшы салынган жерде алакка катыш жанданып, соода экономика өнүгүп, туризм өсүп, элдин жашоо турмушу жогорулайт, деди ал. Садыр Жапаров айыл болобу, облус болобу, же республика болобу башталган чегин астанасын аттаган эле кадам таштаган жолуна жараша баа берилерин, ой пикир жараларын өзгөчө белгиледи. Ал мына ошондуктан акыркы жылдары республикабыздын
бардык аймактарында жол тармагына кеңири көңүл бөлүп, бул тармактын өнүгүүсүнө тиешелүү шарттарды түзүүнүн аракети көрүлүп жатканын ырастады. Реал Мадриддин оюнчулары Алматыга келди. Испаниялык Реал Мадрид клубунун оюнчулары Алматыга учуп келишти. Алар Казакстандык Кайрат клубу менен Чемпиондор лигасынын тандабалуу турунун алкагында 30-сентябрда оюн өткөрүшөт. Дүйнөгө белгилүү оюнчулардын көрүү үчүн көптөгөн көрөрмандар келишкен. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Есікке жауып тастап. Красавчик, брат. Красавчик, брат. Салам алейкум, Арда. Thank you. Thank you. Thank you. Эшигин көрүп төрүнөт деген накыл кеп. Сыңары айыл болобу, облус болобу же республика болобу башталган чегин аттанасын аттаганда эле кадам таштаган жолуна жараша баа берилет. Ой пикир жаралат. Мына ошондуктан акыркы жылдары республикабыздын бардык аймактарында жол тармагына кеңири көңүл бөлүп, бул тармактын өнүгүүсүнө тиешелүү шарттарды түзүүнүн аракеттерин көрүп келатабыз. Өлкөбүздүн булуң бурчунда заманбап сапаттуу жолдорду куруу иштери кызуу жүрүп жатат. Бир катар ири долбоорлор мамлекеттик бюджеттин эсебинен курулуп жатканын баса белгилеп айта кетейин. Үстүбүздөгү жылы салынып жаткан жолдордун дээрлик 80%дан ашыгы мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашууда. Ошентип жол тармагына өзгөчө көңүл буруп, чоң колдоо көрсөтүп келе жатабыз. Буга 2021 жылдан бүгүнкү күнгө чейин транспорт жана жол тармагына дээрлик 102 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөндүгү айкын мисал. Жогоруда айтканымдай, ири масштабтагы инфратүзүмдүк долбоорлор аймактар аралык байланышты бекемдеп, элет менен шаарды жакындатып, жарандардын жашоо сапатын жакшыртууда. Биздеги ушундай өзгөрүүлөр ички миграция процесстерин азайтууга жана туура жолго салууга шарттарды түзүп берет. Айылдын эли чоң-чоң шаарларга, анын ичинде Бишкекке, Ошко качпастан, элетте дагы жумуш менен камсыз болуп, ишкердикти өнүктүрүп, тыңдап окат кылууга болот тургандыгына ишене баштады. Ошондуктан кайсы жерде салынбасын, оңдолуп түзөлбөсүн, жаңы жолдор ошол аймактарды бириктирип турган гана инфратүзүм эмес, элдин алака катышын, биримдигин чыңдай турган жана мамлекетибиздин өнүгүү келечегин аныктай турган өзүнчө бир багыт десек дагы туура болот.